Саламатсыңарбы 6 класстын окуучулары, сабакка даяр болгон болсоңор, бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштадык. Дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Аягын айынын 25-и. Бүгүнкү темабыз татаал баяндооч. Келгиле бүгүнкү сабактагы жаңы лексикалык сөздөр менен таанышабыз жана ошондой эле аларды дептерибизге көчүрүп жазабыз. Бүгүнкү жаңы лексикалык сөздөр: ээси, аздектеген, көгүлтүр, тоту куш, дабыш, акылдуу, тумшук, куйрук, тоңуп, ызы чуу. Жаңы лексикалык сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Дабыш, дабыш. Тумшук, тумшук. Ызы чуу салды, ызы чуу салды. Тарактат, тарактат. Куйрук, тоту куш. Тоңуп, тирүү, аздектеген. Жаңы сөздөрдү сөзсүз түрдө жаттап аласыңар. Өтүлгөн темаларды эсибизге салабыз. Баяндооч деген эмне? Баяндооч грамматикалык жактан сүйлөмдүн ээсине башыйып, анын кыймыл-аракетин, абалын, сыпатын, мүнөзүн, санын, ким эмне экендигин билдирүүчү баш мүчө. Баяндооч ээге башыйып, аны жак, сан боюнча ээрчип айтылат. Тутумуна карай жөнөкөй, тутумдаш баяндооч болуп бөлүнөт. Баяндоочтун милдети негизинен этиш жана атооч сөз түркүмдөрү аткарат. Бүгүнкү темабыз балдар татаал баяндооч. Татаал баяндооч деген эмне? Татаал баяндооч эки же андан ашык сөздөн туруп, бир гана суроого жооп берген баяндооч татаал баяндооч деп аталат. Бул таблицага көңүл бурабыз. Жөнөкөй баяндооч, татаал баяндоочторду бири-биринен айырмалап алабыз. Көрдү, көрдү. Бул жөнөкөй баяндооч. Татаал баяндоочко айландырсак, көрүп калат. Көрдүңөрбү? Эки сөздөн турду, бир гана суроого жооп берди. Эмне кылат деген суроого. Чуркайт, жөнөкөй баяндооч. Чуркап барат. Татаал баяндооч. Багат, жөнөкөй баяндооч. Татаал баяндоочко айландырсак, багып алат. Кармайт, жөнөкөй баяндооч. Татаал баяндоочко айландырабыз, кармай калат. Сейилдейт, бул жөнөкөй баяндооч. Татаал баяндоочко айландырабыз, сейилдеп жүрөт. Мына, урматтуу окуучулар, биз бул жерден жөнөкөй жана татаал баяндоочторду айырмалап алдык. Теманы улантабыз. Окуу китебиңердин 51-чи көнүгүүсүнө көңүл бургула. Бул жердеги тапшырманы силер менен чогуу аткарабыз. Актан кайсы жаныбарларды багат? Аңгемедеги белгиленген баяндоочторду татаал баяндоочтор менен алмаштырып жазгыла. Бизге жөнөкөй баяндооч болуп берилген. Биз буларды колдонулуучу сөздөрдөн татаал баяндоочко айландырып жазабыз. Дептерибизди ачып, 51-чи көнүгүү деп жазабыз. Жазып болгон болсоңор, келгиле чогуу аткарабыз. Менин атым Актан. Биз айылда жашайбыз. Эми жашайбыз деген бул баяндооч. Баяндоочту татаал баяндоочко айландырабыз. Жашап жатабыз. Айылда үй жаныбарларын багышат. Татаал баяндоочко айландырабыз бул жактан. Багып атышат. Короодо мал кармашат. Короодо мал кармай алышат десек болот, Короодо уй, кой, жылкы, эшек, эчки багылат. Эмне десек болот? Буларды дагы багып алса болот десек болот, же багып атышат десек болот. Ошондой эле ар бир короодо ит болот. Болот деген сөздү татаал баяндоочко айландырабыз. Боло алат. Менин итим Жолборс. Ал эртеден кечке үй кайтарат. Эмне кылат? Кайтарып жүрөт деп айландырабыз татаал баяндоочко. Менин айткан сөзүмдү түшүнөт. Түшүнө алат. Жолборс тос десем короого кирген койлорду айдайт. Айдап чыгат.
Мына балдар биз силер менен берилген жөнөкөй баяндоочторду татаал баяндоочка айландырып жаздык. Теманы улантабыз. Китебиңердеги 24-бетте жайгашкан 53 текстти мени менен бирге окугула жана мына ушул текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Кыш. Bir күнү кечинде Элина терезенин сыртынан таң каларлык дабыш укту. Кимдир бирөө үйгө кире албай айнекти тарактатып жаткандай болду. Элина терезеге чуркап барды. Сыртта терезенин кар баскан текчесинен ачык жашыл тоту кушту көрдү. Тумшугу менен куйругу көгүлтүр түстө экен. Ал тоңуп калган окшойт. Элина ызы-чуу салды. Ата-энесин чакырды. Ата-энеси болуп бул тоңуп калган тоту кушту сактоо мүмкүн болбой калса керек. Ал баары бир өлөт го дешти. Бирок алар тоту кушту үйгө киргизүү үчүн терезени ачышты. Байкуш чымчык коркуп учуп кетпесин деп акырын кыймылдап терезе ачылары менен Элина тоту кушту кармап алды. Чымчык үйдө бат эле жылып тирүү калды. Тоту куштун атын Гоша деп коюшту. Ошентип үйдө Элинанын азектеген үй канаттуусу пайда болду. Келгиле бул текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Элина терезенин сыртынан эмнени көрдү? Тоту кушту көрдү. Тоту куштун куйругу кандай түстө экен? Элина эмне үчүн тоту кушту багып алды? Элинаны боорукер кыз десе болобу? Азаматсыңар, силер бул суроолорго жооп берип болгон болсоңор, анда текстти эң жакшы түшүнгөнсүңөр. Теманы улантабыз. Бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма 54-көнүгү 25-бетте жайгашкан. Бул жерде төмөнкү сөздөрдү колдонуп сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Колдонулуучу сөздөрдү колдонуп сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Темага түшүнгөн болсоңор, анда бүгүнкү сабакты мен жыйынтыктайын. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.